биздин жанагы түзгөн тестибиздин ал үчүн биздин тест мындай новый документ деп келет. Ал үчүн биз мыштын оң жагын басып переименовать этип атын өзгөртүп койсок болот. Мисалы үчүн кыргыз тили тест деп жазып койдук. Эми ушул тесттин жыйынтыгын көрүш үчүн балдардан келген жыйынтыкты ошол тестти 2 жолу басабыз. Мынтип тест бизге ачылат. Жана биз түзгөн тестибиз жана ким кайсы убакта жооп берди көрүп турсак болот. Мына биздин тестибиз ачылып атат. Мынакей. Тестирлөө 22:00-дө жабылат деди. Биздин тестибиз ушул боюнча турат. Тесттин жооп бергендери мына бизде 2 киши жооп бериптир. Жыйынтыгын көрүү үчүн ушул ответы дегенди басабыз. Бассак бизде мындай ким кайсы суроого кандай жооп берди ошолор жөнүндө мындай диаграммасы менен астына статистика мынакей чыгат. Камилова менен Эсенкулова деген жооп бериптир. Мынакей. Баягы акыркы суроону сүрөт кош дедик эле го. Мынакей сүрөт прикрепить этиптир. Сүрөт кошкон. Мынакей ошол көнүгүүнү жазып, сүрөткө тартып, сизге жөнөтүп коет. Сиз сүрөттү ушул жерден эле көрүп, каталарын текшерип, баалап койсоңуз болот. Биз азыр көнүгүү эмес, жөнөкөй эле бир сүрөттү тандап койгонбуз. Бул ошол WhatsApp'тан келген сүрөттөрдүн бирөөсү болуш керек. Сүрөттү ачып көрөлү. Мынакей сүрөт жүктөлүп атат. Кааласаңыз ушул жерден сүрөттү компьютердин өзүнө жүктөп алсаңыз болот. Азыр биз мына жерди ачканда бул Google дискте сакталат. Компьютерибизге түшпөйт, ошол дискте сакталып турат. Бир аз күтүп турайлы. Мына окуучунун жөнөткөн сүрөтүн ушинтип көрсөк болот. Каталарын текшерип, баалап коебуз. Андан кийин эми жалпы жыйынтыкты биз кантип көрөбүз? Ал үчүн биз мына жерде жашыл турган значокту басабыз. Бассак бизге Google форма өзү автоматтык түрдө таблица түзүп берет. Ошол таблицада кайсы окуучу кайсы суроого кандай жооп берди. Ошолордун баары көрүнүп турат. Таблицабызды ачып алайлы. Так, мына ушинтип биздин жооп берген окуучулардын кайсы числодо, саат канчада, канча балл алды, аты жөнү, ушул ар бир суроого берген жообу ушинтип чыгат. Биз мына сабак жактыбы деген менен көнүгүүнү жаз дегенге балл бербеген үчүн бияктан балл аз болуп атат. Ушинтип ар бир таблицаны, окуучунун жыйынтыгын көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биз жана айтканбыз, саат 22-де токтотуп коюш керек. Андан ары эме кабыл алынбайт. Ал үчүн мына жердеги принимать ответы дегенди токтотуп коебуз. Мынакей токтотуп койсок кызыл жанып калды. Ответы не принимаются деп. Ошентип балдардан тест алсаңыздар болот. Бул жерде эссе жазса да болот, текшериштерди берип жаздырсаңыздар болот, дил баян жазса болот, диктант жазса болот. Диктантты сиз голосовой айтып берип, алар жазып, сүрөтүн жанакынтип прикрепить этип жөнөтсө болот. Жазган диктанттарын. Google форманын мүмкүнчүлүгү ушундай чоң, мындан да чоң мүмкүнчүлүктөрү бар.